Apa baldarım iş kalat alacakta işim kalat de. Özünün işin aybay suyçu. Ата, мен военный адаммын. Мени беспокоить ете бербе. Макул bir жумада bir звонок этип тур жок дегенде мен Балдары менен да атасын жакшы көрчүлө. Атам сагындым, атам качан келет, атам менен сүйлөшөм деп. өзүнүн солдаттарын таштап өзү кетсе, буга дагы уже нерде канча деген эме кылат. Вот ошон үчүн мекенчил болуш керек, рас ушунчалык болгондон кийин. Мен ошон тарбиялаганмын аларды. Биринчи орунга мекенде коет эле да ошого татыктуу кетти го деп ойлойбуз да. Өзүнүн баягы эрктигине ошого татыктуу кетти да. Balam şu военный okumuş, kişinekeyle mektepten eksettir okugan. Soroski götü, Soroski degen военный okudu. Özünün işi degende bar жоқты таштап koyup barçele. Отпускада деле отпускада onu ес almadı. Daima işin отпускада olsa da işe çakırsa ошол жерден туруп кетчүле. Apa baldarım iş kalat alacakta işim kalat de. Özünün işin aybay suyçu. Mazur артында bir bala bir kızı kaldı. Бар жок жүрөбүз кайшып турат. Анан бир чети ушундай балага сыймыктан отабыз. Ойлободук эле. Мен апасы болом. Венера. Жалда Суворовский училище бар ба? Илгери Суворовский училищеде азыр кандай айтылат билбейм. Аны окуду. 4 жыл мына Фрунзе раста военный институт ошол жерде окуду. Одан биринчи жылы мына Жаллабатта иштеди, Скорпиондо 2 жыл. Одан өзүнүн эмеси менен Баткенге которулуп, Бужумда иштеп, мына 5 жыл болду. Биринчи званияны досрочный алды, капитанда. Мына жакында майор алам 2 айдан кийин деп жүргөн. Должность командир батальон 2 ай мурун. Анан жанагы айтылган сөздөргө мен кошулбайм. Например, мен өзүм айтайынчы, если командир батальон, капитан пленге түссө, алар апарып алып тажиктар ар деме кылат. Мен ага кошулбайм. Аны бирөөлөр мындай кылып курчоодо калган. Булар аз болгон. Анан деп ойлойм да өзүмчө. Ал балам да военный секреттин атасы мага айтчу эмес. Ошо бир уул, бир кызы бар. Мына 2 октябрда 6 жыл болмок үйлөнгөндөр. Ошо мен ошо Иламан Ураимовдун атасымын. Суроолор. Жана эмени военный тайна мага да айтпайт деп атпайсызбы? Өзү эми аскердик эме болот, анан бирок уулуңуз ошончолук эме окшойт да, мындай мекенчил, күйгөн, бир мекенге жаны ыймылган бала болгон да ошондо. Бала болгон бул кандан келет. Мен атасы. Менен чоңдар дагы миң башы болуп жүрүшкөн. Убагында, кокон кандыгында. Ошон үчүн мекен үчүн канын жанын берип жүрбөйбү? Кайсылы мисалы булар да менин оюмда, мен деле служба кылганмын. Менин оюмда өзү кете калып, өзүнүн солдаттарын таштап өзү кетсе, буга дагы уже нерде канча деген СМБ турат, контрразведка турат, разведка турат, алар эме кылат. Вот ошон үчүн мекенчил болуш керек, рас ушунчалык болгондон кийин. Мен ошон тарбиялаганмын аларды. Не только баланы, кыздарды дагы кошуп. И плюс кыргызбызбы, санжыраны бил деп. Болду, таас болду. Уулуңуз канчанчы балаңыз эле? Биринчи туң балам. Бир уул, 2 кыз. Жалгыз уулуңуз беле? Жалгыз эми чоңойгондо жалгыз болду.
Бул өзү туң уулум. Одан кийин экинчиси 97-жылы туулган Бекболот деген уулум болгон. 4 жашында каза болуп калды. Одан кийин 2002 кызым, 2005-жылы Айжаркын деген кызым каза болуп калган. Мен бундайларды көрөр барын эме болот. Анан эң кичинекем Айтурган 2009-жылы. Азыр 8-класста. Уулуңуз менен акыркы жолу качан сүйлөштүңүзмү? Уулум менен акыркы жолу өткөн воскресенье саат 4-тө ушул жерден узатканмын. Биз башында ошентип айткан, ата мен военный адаммын, мени беспокоить эте бербей. Макул бир жумада бир звонок этип тур, жок дегенде мен ата энең макул ошо эле биз күнүгө сүйлөшүп, күнүгө болбойт андай. Анын деле иши бар, анын деле тиричилиги бар. Анын деле эмеси бар. Күнүгө мен аны кантип атасың, эмне кылып атасың, эмне кереги бар? Ишин кыла берсиң, рас ошону каладыбы? Ошону өзү мен военный болом, мен мындай болом, мен мындай болом деп каладыбы, ишин кылсын. Баткенде канчадан бери кызмат өтүп жүргөн? Быйыл 5-жылда, бул 2000 канчанчы жылы бүттү? 2017 иштеп жүргөн. 17 иштеди да. 15-жылы бүтүптүр да, институт. Институту бүтүп эле ошо Баткенде кызмат? Жок, мына эмеде да войсковой часть бар, Жаллабадта. Скорпион деген эме бар, ал жерде 2 жыл иштеди. Анан 2 жылдан кийин Баткенге барды. Балдарым өтө мээримдүү аталы. Балдары менен да атасын жакшы көрчү эле. Атам сагындым, атам качан келет, атам менен сүйлөшөм деп телефондо сүйлөшүп турушчу эле. Силер бул жакта калып, ал жакта службада эле, Көбүнчө бул жакта учу элек. Ал жак тынч эмес деп бул жакта калышчу. А силерден кооптон алып, силер бул жакка коюп турчу эле өзү. Чек арада бир нерсе болуп кетпесин, мен силерден да кыжалат болом, тынчыраак биякта тургула, жүрөгүм ток болот деп. Ошо биз бияка эме кылыбыз кетчү эле деп. Байланышып аттың беле акыркы учурда? Ошо өткөн күн эрте менен сүйлөшкөн балам экөөбүз. Ошо кечинде өтүп турду. Кайрат кылган. Балдардын атасындай эме болуп. Мен ошо Иламандын жубайы болом, атым Аймер. Ошо биздин Иламан досубуз классташыбыз болот. Досубуз менен 10 жыл чогуу окуганбыз. 8 класстан соң окуп атышмайбыз. Окуудан каникулга чыкканда ар дайым келип бизге жолугуп, досторум деп биз менен чогуу жакшылык жаманатта катышып жүргөн бала эле. Эч качан акага кайтпайт эле да. Эми ушул акага кайтпаган баланын баатыр болуп кеткен бизге деле кубаныч болду. Айла жок эми алган жазганы досубуз менен коштошуп турабыз. Досубуздун аты кайда болсун. Мекейим дегенде жаңынан ушу айрыкча Баткенде кызматта жүргөндө сүйлөштүрмө коебу, кандай бир. Биз көп сүйлөшөбүз. Мынадан былтыр кайсы кыргыз урушка коголаң болгондо эми группабыз бар да балдар. Балдар ушинтип чек арада жатабыз деп. Биз эми дагы бир досубуз бар, классташыбыз ол азыр ал дагы Баткенде жатат. Ол спецназ. Бул досубуз менен тынмай байланышып жүрөт. Мынасында негедир байланыша албай калды. Негедир баягы сезген сүйлөп кайра суалабыз албай койду. Эле бул нерсе. Анан жана видеосу ачып кетпеди, таанып эме кылдыңарбы? Ал жерде тааный албай койдук. Эми көргөнгө жүрөк чыдабады, эми көп балдар болуптур ал жердечи. Жүрөк чыдабай койду. Көрө албай. Биз досубуз айттым, эмне биздин досубуз да бар экен дегенден көргөнгө жүрөк чыдабай бара албай. Эми азыр ушул нерсе болуп калды. Бир досу бар, эми ошонун амандыгын тилеп отурабыз да баарыбыз. Бул досубуздун болор иш болду. Алла кайрымды кылсын. Күйүмдүү бала беле? Өтө күйүмдүү. Азыр кечээ эмне деп отурсак, түндө алып келгенден түнү саат 14-да алып келдим. Алып келсек, Айшине өзү айтып атат. Бир кыз бар да, кичинеси чоң кыз. Ата деп артынан ээрчип жумушка кете салса чыгат эле. Ошончо да мен жумушка барып мен болом деп баласын таштап кетет эле. Бизге дагы кайрылсак, балдар кичине туруп тургула, биз көпчүлүк мына жерде жакшылыктан келбей калат да, досубуз ушу мекенде деп жүрүп, канча достор үйлөндү, канча үйүндө жакшылык жаманат болду. Мекен чегинде келе албай калды да досубуз. Биринчи орунга коюп экен да. Биринчи орунга мекенде коет эле да, ошого татыптуу кетти го деп ойлойбуз да. Өзүнүн баягы эрктигине ошого татыптуу кетти да. Ошо. Мен Абдыжалов Жыргалбек, Иламан классташыбыз. Сүйгөн өзүнүн ишин сүйгөн, берилип сүйгөн, ушул эле кызматты берилип сүйгөн.